Салык органдары мамлекеттик кызмат адамдарынын 2021-жылдагы киреше жана чыгашалары боюнча декларацияларын жарыкка чыгарды. Садыр Жапаровдун отчетуна ылайык, анын 2021-жылдагы кирешеси 998 миң сомду түзгөн. Бирок ал өз отчетуна бардыгын жаздыбы? Фактчек KG аныктап көрдү. Маалымат үчүн, мыйзамга ылайык саясий кызматты ээлегендер эң жакын туугандарынын, аялынын, жашы жете элек балдарынын жана камкордуктагы адамдардын мүлкүн ачыкка чыгарууга милдеттүү. Бул президент Садыр Жапаровдун салык баяндамасы. Көрүнүп тургандай, айыл чарбалык максаттагы чакан жер үлүшүнөн тышкары эч нерсе көрсөтүлгөн эмес. Ханайымдын мүлкү президенттикинен дагы азыраак. Болгону аянты 17 чарчы метрди ээлеген гараж көрсөтүлгөн. Салык баяндамасына ишенсек, Ханайымдын кирешеси дагы, бизнеси дагы жок. Ошентсе дагы фактчек KG Айгүл Жапарованын коммерциялык компаниясын таап чыккан. Айгүл Жапарова Садыр Жапаров досум деп атап жүргөн экс-депутат Жунус уулу Адыл мырзанын мурдагы жубайы Турсун кызы Туран менен биргеликте 2021-жылдын март айында түзүлгөн Ак Үмүт ишканасын жетектеп келет. Ишкананын директору Рызбек кызы Жазгүл. Иштин түрү коммерциялык ишмердүүлүк жана башкаруу боюнча консультация берүү. Ишкана тууралуу каттоо документтеринен башка нерсе табууга мүмкүн болгон жок. Компаниянын веб-сайты дагы, социалдык тармактарда баракчасы дагы жок. Ошол эле учурда Ак Үмүт компаниясы ачылгандан бери салыктарын үзбөй төлөп келгендиги, анын тынымсыз ишмердүүлүк жүргүзгөнүн, демек киреше таап жаткандыгын далилдеп турат. 2021-жылы ишкана мамлекеттик казынага 280 миң сом, 2022-жылы 1 миллион сом, ал эми үстүбүздөгү жылдын толук эмес биринчи айында 77 миң сомдон ашуун салык төлөгөн. Ишкана Асман бизнес борбору жайгашкан Ибраимов көчөсү 96 дареге боюнча катталган. Бул имаратты куруу үчүн ирандык инвесторлор $800 миң сарптап, аталган каражатты мурдагы депутат Жунус уулу Адылга беришкен. Бирок ирандык ишкерлер каражатындагы имаратты дагы кайтарып ала алган эмес. Узакка созулган соттук териштирүүлөрдүн соңунда имарат Жунус уулу Адылдын ошол кездеги жубайы Турсун кызы Туранга өткөрүлүп берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын жаңыланган маалыматы боюнча Жунус уулу Адыл менен Турсун кызы Турандын үй бүлөлүк абалы ажырашкан деп көрсөтүлгөн. Кадастрдык көчүрмөгө ылайык 2021-жылдын октябрында аталган имарат толугу менен саясатчылардын жубайларына таандык компаниянын карамагына өткөн. Айтсак, ушул эле имаратта Айгүл Жапарованын 2 коомдук фонду катталган болсо, президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабы аталган имаратта жайгашкан. Жыйынтык, президент Садыр Жапаров декларациясында киреше жана чыгашаларын, ошондой эле жубайынын бизнесте үлүшү бар экендигин жашырган. Негиздөөчүлөрүнүн бири Айгүл Жапарова болгон компания төлөгөн салыктар боюнча маалымат бар. Ак Үмүт компаниясы 2021-жылдын март айында катталган. Демек, жыл этегинде Садыр Жапаров өз декларациясында компанияны көрсөтүүгө милдеттүү эле.